Эр-Рияд шаарында Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы элчилигинин имаратынын жаңы комплекс ачылды. Анын ачылышына аталган өлкөгө расмий визити менен барган президент Сооронбай Жээнбеков, Эр-Рияттын губернатору Ханзада Вейсал бин Бандар Аль-Сауд, Кыргызстандын расмий делегациянын мүчөлөрү, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, Сауд Аравиясында жашаган мекендештер катышты. Президент бул элчилик эки өлкөнү байланыштырган көпүрө гана эмес, бекем өнөктөштүктүн далили экендигин белгиледи. Кудайдын буйругу менен эки мечиттин камкорчусу улуу даражалуу королдун жеке көзөмөлү менен мына бүгүн биз Эр-Риядта Кыргызстандын кичинекей бөлүгүнө айланган элчилигибиздин жаңы имаратын элчилигибиздин мына түндүгүн көтөрүп чогулуп отурабыз. Мына бүгүн көрдүңүздөр, Кыргыз желеги желбиреп тарыхый окуя болуп турат. Ушул тарыхый окуя баарыңардын жүрөгүңөрдө эсиңерде калат деп мен терең ишенем. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясына король Салман бин Абделазиз Аль-Саудтун чакыруусу менен 15 декабрда расмий визит менен барган. Король Салман бин Абделазиз Аль-Сауд менен президент кеңейтилген жана чакан курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы эки тараптуу кызматташуунун келечектери талкууланды. Сауд Аравиясынын королу Салман бин Абделазиз Аль-Сауд Сооронбай Жээнбековду жылуу кабыл алып, анын расмий визиде эки тараптуу кызматташуунун өнүгүшүнө өбөлгө түзөрүнө ишеним билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын делегациясын жылуу кабыл алганына ыраазычылыгын билдирип, Сауд Аравиясы менен кызматташууну өнүктүрүү өлкөнүн тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин баса белгиледи. Өлкөлөрдүн соода-экономикалык мамилелерин тереңдетүүнүн маанисин белгилеп, Кыргыз-Сауд экономикалык өнүктүрүү фондун түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Тараптар кызматташуунун бардык тармактарында эки тараптуу өз ара кызматташууга даярдыктарын билдиришти. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков менен Сауд Аравиясынын королу Салман бин Абделазиз Аль-Саудтун расмий жолугушуу аземи Эр-Рияд шаарындагы королдун сарайында болгон. Ардактуу кароол тизилип, Кыргызстан жана Сауд Аравиясынын кийимдери жаңырды. Сооронбай Жээнбеков жана Салман бин Абделазиз Аль-Сауд расмий делегациялардын мүчөлөрү менен тааныштырылган. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясынын Аш-Шура мажлисинин төрагасы Абдулла бин Мухаммед бин Ибраим Аль-Аш-Шейх менен жолугушту. Эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде өлкөлөрдүн парламенттер аралык байланыштарын тереңдетүү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы акыркы мезгилде түрдүү деңгээлдерде визиттерди уюштуруу, эки жактын тең өз ара пайдалуу кызматташууну өнүктүрүүгө болгон умтулуусун көрсөтүп тургандыгын белгиледи. Кыргызстан эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн максималдуу аракет көрүүгө даяр экендигин баса белгилеп, Абдулла бин Мухаммед бин Ибраим Аль-Аш-Шейхтин бул иштеги жеке салымын белгиледи. Сауд Аравиясынын Аш-Шура мажлисинин төрагасы Абдулла бин Мухаммед бин Ибраим Аль-Аш-Шейх кыргыз эли бай жана байыркы тарыхы бар айкөл эл экендигин баса белгиледи. Өлкөлөрдүн эки тараптуу мамилелери бекем экендигин айтып, мындан ары да тереңдей берерине ишеним билдирди. Ал бул жылы июль айында Кыргызстанга Сауд Аравиясынын королу Салман бин Абделазиз Аль-Саудтун тапшырмасы менен келип кеткенин эске салды. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясынын королдугуна расмий визитинин алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Бандар Хаджар менен жолугушту. Анда эки тараптуу экономикалык жана инвестициялык кызматташуунун азыркы абалы жана келечеги талкууланып, мамлекет башчысы транспорт, калкты таза суу менен камсыздоо, саламаттыкты сактоо тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууда көмөктөшүү үчүн ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, кечээ президент Сауд өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору, директорлор кеңешинин төрага орун басары Халид Аль-Худайри менен жолугушкан. Анда мамлекет башчысы кызматташуу үчүн фондко ыраазычылык билдирип, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, калкты таза суу менен камсыз кылуу, облустардагы автожолдорду реконструкциялоо тармактарында жардамын жогору баалаганын белгилеген. Жана өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга Президент Сооронбай Жээнбековдун Сауд Аравиясына расмий визитинин алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Алардын арасында жарандык коргоо жана коргонуу тармагында кызматташуу, спорт чөйрөсүндө кызматташуу, айыл чарба азык-түлүктөрүнүн ветеринардык коопсуздугу боюнча кызматташуу, билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү кызматташуу, камсыздоо чөйрөсүндө кызматташуу жана Ысык көл айланма жолун реконструкциялоо долбоору боюнча насыялык макулдашуу бар.
Ажы чет мамлекеттерге кандай иш сапары менен барбасын салтка айлантып, ошол жердеги кыргыз жарандары менен жолугушууларды байма-бай өткөрүп келет. Бул иреттагы президент Сауд Арабиясында жашаган мекендештер менен жолугушту. Ал чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар менен жолугушууга ар дайым кубанычта экендигин белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков мекендештерге ийгиликтерди, максаттарына жетишин жана бекем ден соолук каалады. Алардын топтогон тажрыйбалары жана билими өлкөнү өнүктүрүүгө салымын кошуу үчүн пайдалуу болоруна ишенимин билдирди. Жолугушуу суроо-жооп форматында өттү. Мекендештер өлкөнүн тышкы карызы, туризм, билим берүү, визалык процедураларды жөнөкөйлөштүрүү жана башка суроолорду беришти. Алардын кызыккан суроолоруна президент Сооронбай Жээнбеков жана Кыргызстандын расмий делегацияларынын мүчөлөрү жооп беришти. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.